Саламатсыздарбы, урматтуу калайык журт. Мен кечеги токтогон жеримден Манас баянын андан ары улайын. Сиздер болсо эфирди адаттагыдай эле бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Ошентип Манас Кытайды чаап келип, колун таркатып, Алтайга жетип, кара бөрк менен жашоо кечирип, жай жашап калды. Эми Кытайды чапты дегенде кандай? Жакып айтмакчы, Кытайдын эми бул Манас баягы Кошоябаң бул жагынан Кашкарды, анан Жазираны, Дагалакты алып барды. Манас Дагалактан кошулушуп бул экөөнүн колу. Андан ары Даңгууну чапты, Манас барып Саңыроону чапты. Бул жагынан баягы Ымалай деп коет. Эпоста Гималай тоосун таяна берди дейт. Ал эми бул жагынан Лопко жетип калышты дейт да. Лопко жетти дагы, андан кийин кол кайтты, таркады, анан Манас Алтайда азыр жатат. Ошол күндөрдүн биринде эми Жакып баягы кыргыздын, казактын, ошол жердеги элдин баарысынын аттуу баштууларын чакырып, анан мындай деп сөз чыгарып жатат. Эми бул балдар Кытайды чаптык деп чекиш кылып келишти. Булар барса тетиги Саңыроого чейин барышты. Булар барса тетиги Каракышын алышты. Булар чапса тиги Кошо экөө биригип Кашкарды, Жазираны чабышты. Эми Кытай деген кайда жатат? Аягы тетиги мухит капкара болгон көлү бар. Андан бери Чоң Бейжин, Кичи Бейжин, Чет Бейжин деген жерлери бар. Эми канча киши жашайт ал жакта, канча деген баатырлары бар деп айтып берип, баары бир шаарын санап берип жатат да. Биз дейт, кече Кортукту өлтүрүп койду бул Манас. Эми Кортуктун өчүн албай калабы ошолор? Андан кийин жанагы Эсенкандын жөнөтүп ийген канча деген күмүш, алтын артылган төөлөрүн алып койду. Айдап жүргөнүнүн баарысын кырып жок кылды. Эми ошонун өчүн албай калмак беле. Андан кийин 11 баатыр жөнөттү. Аларды дагы шылдыңдап мурун кулагын кесип анан артына кайтарды. Мунун өчүн албай калмак беле. Болгону Эсенкан бул Маңгул, Калмак, Кыргыз, Түрк балдары ушулардын баарысынын түбү бири-бирин кырып ошол жерде жашай берсин, жата берсин деп гана унчукпай олтурат. Кече мисалы Калмак Жолойдун дагы 900 төөгө артылган жүгүн тартып алдык. Бул деле Калмак. Булардын түбү баары бир бизге жакын. Ал эми Эсенкан бекеринен өч албай жаткан жери жок. Эгер Кытайдан кылкылдаган кол келсе кандай болобуз деп Жакып сөз чыгарып баштады. Мына ошондо минтип айтат. Кийин эле бөлүнүп кеттик. Мен атам Каракандын учурунда Калмак баягындай Маңгул, Кыргыз болуп бөлүнбөй эле баарыбыз бир туугандай чогуу чаран жашачу элек дейт. Ногой бабам айткан деп анан санжырасын айтып атат. Баягы Адам ата жаңы төрөлгөндө Адам атанын уулу Шиш деген болгон. Шиштен Ануш төрөлдү дейт. Ануштан Кынан төрөлдү дейт. Бул жерде Адам атадан бери санжырасын саймендереп келатат Жакып. Кынандан Мелабил деген бала төрөлдү дейт. Андан Жарыт деген бала төрөлдү дейт. Жарыттан Ыдырыс пайгамбар чыкты. Бул бейишке тирүү кирип кеткен дейт. Ыдырыстан Митошан деген Митошак деген бала калды дейт. Митошактан Ыламик деген бала калды. Ыламиктен Нук пайгамбар төрөлдү дейт. Нук пайгамбардын учурунда ааламдын баарын суу каптап, суу асманга жетти. Мына ушундай ал биздин баягы экинчи атабыздай эле болду деп, Адам атадан кийин келе экинчи атабыздай болду Нук пайгамбар деп айтат. Нуктан Жапес болду. Жапестен бүткүл түрк балдары тараган.
деп айтып жатат. Мына ошол Жапестен тараган түрк балдарынан анан Карахан деген чыкты. Мына ошол Карахандын учурунда биз Маңгул, Калмак, жана башка деп бөлүнбөстөн баарыбыз абдан бир туугандай болуп жакын жашачу экенбиз деп Жакып айтып берип жатат. Карахандан кийин Аланча хан деген чыкты. Дейт, Аланча хан анан элди бөлдү дейт. Экиге бөлдү. Малдууларыңар кырга жашагыла, малы жогуңар түзгө жашагыла, шаар салгыла деп, малдуулар кырда калдык, малы жоктор шаарда калышты, түздө калышты. Алар ылай ачытып, жыгач кошуп, баягындай тамсалып, ылай жыгач менен тамсалып, түздө шаар болуп, шаарда жашап калышты деп айтат. Ошондо малдуу баягы кырда калгандардын Байгур деп аталыптыр, аты. Байгур болуптур. Ал эми баягы ылай ачытып, жыгач менен тамсалгандар уйгур аталыптыр. Мына ушулар биздин түбүбүз бир дейт. Мына азыр Манас барып чаап келген жер уйгур, маңгул, калмагы аралаш, Кытайы аралаш жер, көбүнчөсү ушундай баягы маңгул, калмак, уйгур аралашкан жер булар. Бири-бирин кырып жашай берсин деп жатат да тиги Эсен каан. Эгерде тигил ички чоң бейжинден кол чыга турган болсо, кылкылдаган кол келет дагы, анан бизди чаап кетпейби, биз кандай айланы кылсак экен деп атат. Андан уйгур менен ушул Жапестин балдары ушинтип жашап калдык дейт. Ошондон кийин көп убакыттан кийин Ак пайгамбар чыкты деп бул жерде Сагынбай атабыз анан ислам дини Орто Азияга кантип келгени жөнүндө айтып берет. Андан кийин Ак пайгамбар чыкты, ислам келди дейт. Дини чыккан Араптан аскер келиптир. Меккеден аскер келди ушул жака дейт. Улуу Ата, Ташкент, Орто Төбө, Самаркан, Орчун, Кокон, Маргалаң, Испара, Жизак ушулардын баарын аскер алды дейт. Андан кийин Азирет Алы чыкты дагы Чержүй, Букар, Аралкөл, анан Кырымга чейин булар алды деп айтып берет. Бирок ага түрктүн балдары көнбөй өздөрүнүн Минусук деген дини бар болчу дейт. Мына ошону чамбайбыз, бул ата бабабыздын дини деп туруп алды. Бирок арадан 40 жылдан кийин гана ошол ислам дининин Ак пайгамбарды таанып, исламды тутунуп, Кудай жалгыз Куранчын деп ушинтип динге келди деп ушул жерде Сагынбай атабыз келтирип айтып кеткен. Андан ары улай турган болсок, Жакып андан аркы сөзүндө мындай дейт. Мен көрдүм дейт, жаш чагымдан далайды көрдүм. Кече Кытай баарыбызды чапканда, муногу Анжиян менен Алайдан бүт баарыбыз сүрүлүп, жылдызды ашып, ушул Алтай тоосунун түбүн таянып жашап калдык. Жаштайымдан 17 жашымдан атамдан айрылдым, бир туугандарымдан чачылдык биз айрылып, бир туугандын бири тетигил Опол тоодо калды, бири болсо тетигил Кытайга кирип кетти, бири болсо Кашкардын ар жагында калды. Мына ушинтип мен болсо Алтайда Бөйөндүн уулу Чаянды таянып дейт. Анын малын карап, анын кызматын кылып ошол жакта калдым. Ал менин кызматыма ыраазы болуп, малын карап бергениме, ошол аны менен мамиле кылганыма ыраазы болуп, кийин мага кызын берди деп айтып жатат да. Андан баягы Жакып ошентип сөзүн алып, ал жерде Айдаркен, Эштек, Кыпчактан Таз бар, бай жигит бар дейт кыргыздардан, Нойгуттан Ак балта бар дейт, Ногойдон Чегөө кары бар дейт, Кара Кожо Аргындан, Аргын деген дагы ушундай урук бар, Алчындан Кара Кезек, Алтымыштай аксакал чогулган болчу дейт. Ошолордун ичинен Бердикке чыгып сөз алып, биз эми Орто Азия биздин жерибиз.
ал жакта азыр жанагы тетиги чүйдө болсо бир тобу турат. Андан нары бала сагында ал жактыдагы Кытай басып турат. Тушаң деген Кытай өзүнүн бала сагынга баягы буттарын жазатып, алтындан куйдуруп, ар кандай кылып таштан чаптырып, ар кандай көөхар, алмаз, жана башка деген жакуттардан баягы буттарын кооздотуп, мына ошол бала сагынды азыр ээлеп отурат. Биз кандай кылсак болот деп, же болбосо ушундай эле Эртиште мунагу Орол тоосу жака, же болбосо Аңгыр Кара коосунда, түштүк жагыбыз Карашаар, Кумул ушул жактарга кетип калсак бекен деп Бердике сөз кылып баштады дейт. Андай сөз кылгандан кийин ал жерден дагы бирөөсү чыгып Жакыпты жемелеп калды. Жакын жүрүп Кытайга жадап калган экенсиң, жайытына малыңды карап калган экенсиң, Анжиян менен Алайды самап калган экенсиң деп бир аз зекип алып, бирок сөзүнүн тууралыгын белгилеп, бул жерде эми Кытайга чектеш турабыз деп. Баягы Алтай тоосу десе бизде көбүнчө Орусия жакты эле ойлонуп калабыз да. Алтай тоосу деген узарып келип, ар жагы Кытай менен баягындай ортодо чек ара турат. Бул жагы Орусияда, бул жагы Кытайда калган. Жанагы Манас атабыз баягы Айкожого жолугуп, жанагы ак келтем мылтык алганда алдынан бир ажыдаар десе ажыдаар эмес, бир шумдуктай канаттуу, бир шумдуктай чоң, бир ушунчалык эски доорлордогу бир жандык чыгат да. Ал кыйкырып чаңырганда ошол жерде оттоп жүргөн кулжанын баары жыгылып, мына ошол жер кулжа аталып калган дейт да. Азыр эми ошол Алтайдын ошол жактарда жайлап олтурушат. Алар анан кийин жанагы чыккан бирөөсү айтып атат, мындан ары кете берсек баягы Орол тоосу бар дейт. Азыр эми аны Урал деп калды. Орол тоосунун ар жагына барып жашасакпы, кандай кылсак? Азыр Анжиянды Алооке алып койгон. Алоокеге карайт. Анын үстүнө Анжиянга жеткиче Кашкар менен Анжияндын ортосунда аябай чоң ашуу тоо бар. Аяка жетпей калабыз го деп Бердике дагы ал сөзгө кошулуп, анан Байжигит деген дагы бирөөсү бул кеңеште сөз болуп атат да. Жакыптын сөзү туура. Бул жерде туруп нетели. Биз бул жерде турсак сөзсүз түрдө Кытай бизди келип басса, дагы кырылып, дагы качып, дагы бозуп, мал жаныбыздан айрылып, катын калач кыз кыркындан айрылып, бала бакырадан айрылып, дагы кордук көрөбүз го деп Байжигит айтып жатат. Мындан ары барсак, эгер ал жакта Алооке турса, чүй да бош эмес болсо, тетиги жерден Керкөл жанагы бала сагында тигил Кытай бийлик кылып турса, андан ары Каракум, Сарыарка, Эсил, Нура суу, Эдил жайык бар. Ушул жакты көздөй кетсекпи деп ал дагы кеңешке өзүнүн пикирин айтты. Бир учурда Айдаркан сүйлөдү. Эми бул Көкчөнүн атасы Казактын Айдарканы. Ошол Жакыпка мынтип айтып атат. Эми бул жерде баягы биз шашкалактап Кытай эмеле келип калчудай болбой, биз кайрат кылалы. Мына балабыз, балдарыбыз каттуу чыкты, балдарыбыз баатыр чыкты. Булар эртең эле келип Кытай басып алса, жөн эле биз Кытайдын колуна бүкүл түшүп бермек белек деп Айдаркан баардыгына Жакыпка кошуп кайрат айтып, кайратка келбейсиңерби, силер кандай эмеле туруп коркуп качкандын сөзүн сүйлөбөй деп Айдаркан бир сыйра элди кайрат кылууга чакырды. Андан кийин Ак Балта сөз алып, мына бала сагым бар, азыр Олуй ата бар, Ташкент бар, Кокон бар, Маргалаң бар,
Орто Төө бар, Самаркан бар. Ушул жерлерди жайласак, ушул жактарга оосок кандай болот деп өзүнүн сөзүн айтты. Анан дагы ага кошуп Ак Балта мынтет. Самаркандын тушунда, баягы Самарканды Самар деген киши хандык кылган үчүн Самарканд деп айтып калган деп бул эпоста Сагынбай атабыз айтып кетип атпайбы? Мына ошол Самаркандын тушунда Коконбай деген адам жер кыдырып жүрүп бир жерге Кош Коргондуу там салган дейт. Мына ошол Кош Коргондуу тамдын айланасына эл чогулуп олтуруп шаар болуп, кийин Кокон болгон деп айтып кетти. Чоң атам айткан, Коконду Кытай басып, мына ошол Ак Балта Кокондо турчу экен да. Орчун Кокон деп коет экен мындай жер, бул жерди. Коконду Кытай басып, баарыбызды кыстап жибергенде Алайга көчүп чыктык. Анан Кызылдын тоосун кыдырып жүрүп, муну баягы Ак Балта айтып атат да. Кыдырып, көчүп конуп жүрүп, андан көчүп Алтайга келип, Алтайдан кыргыздарды таап, мына ушул жерде жашап калдык деп Ак Балта айтып атат. Эми кандай кылабыз? Бул Кытайдан ичкериден сүрүлүп эл келе турган болсо, кол келе турган болсо, кандай кылып биз жооп беребиз? Эмне кылсак болот деп ошол жерде аксакалдар баш катырышып, акыл калчашып турган учурда, анан сырттан Манас, Көкчө, Жамгырчы, Абдылда, Болот, баягы Манжуунун Шакум деген жигити, Айнакул, Кыргыл, кадимки Кыргылчал деп кийин Кыргылчал атка конгон, мына ушул жетөө кирип келишти. Эми кандай окуя болот? Алар кандай чечимге келишет? Аны эртең айтып берем. Бүгүнчө мына ушуну айтып үлгүрдүм. Эртең кайра көрүшкөнчө аманчылыкта туралы.